Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Крокустагы окуя боюнча билдирүү жасады. Ташиев террористтердин улуту жок экенин жана экстремисттер Орусияда улуттар аралык кастыкты күчөтүүгө кызыктар экенин белгиледи. Улуттук казчылыкты козуткусу келген террорчул уюмдарга жеңилип бүтүндөй бир улутту айыптоого, Орусиядагы мигранттарга каршы маанайдын түзүлүшүнө жол берилбеши керек. Өзүм тараптан Тажикстандын атайын кызматы чынчыл экенин белгилеп кетейин. Азгыргандардын таасирине бардык эле өлкөнүн жарандары кабылып калышы ыктымал эле. Теракт уюштурууга буйртма бергендер бир өлкөнүн жарандарын жөн эле жерден тандап алган жок. Достук мамиледеги мамлекеттердин атайын кызматтарынын биргелешкен аракеттери псевдо-исламчылардын кылмыштуу ниетин ишке ашуусуна жол бербейт деп ишенем. Ал тапта Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы террордук чабуулду ишке ашыргандардан тышкары аларга жардам берген деп бир топ адамды кармады. Алардын ичинде бир үй бүлө, атасы Исраил, анын уулдары Дилавар менен Аминджон Исломовдор. Тергөөчүлөрдүн маалыматында Дилавар Исломов февраль айында террорчуларга Renault Symbol үлгүсүндөгү унааны саткан. Крокустагы окуя тууралуу уккан соң исламовдор өздөрү полиция бөлүмүнө келишкен. Муну менен Орусиянын жараны теги кыргызстандык Алишер Касимов дагы кармалды. Ал террорчуларга үйүн ижарага берген. Азыр кармалгандардын күнөөсү далилдене элек, алар террористтерге эч кандай тиешеси жок экенин белгилешүүдө. Бирок орус бийлигинин пропагандасы аларды террорист деп атап жатат. Муну менен укук коргоочулар Москва, Санкт-Петербург жана Орусиянын башка региондорунда мигранттарга каршы жапырт рейдтер жүрүп жатканын маалымдашууда. Мындай рейдтер бир эле Тажикстандын жарандарына каршы эмес, бардык мигранттарга, анын ичинде кыргызстандык, өзбекстандыктарга дагы тиешелүү болуп жатат. Мен эле акыркы 2 күндүн ичинде где-то 200ге жакын кайрылуу болду. Ошонун ичинен уже 30-40тайын мен немеден таптым да, жанагы Сахароваданчы уже депортация выдворение болуп кеткен жерлеринен бердим да, 30-40 кишини. Дагы бир 50-60 кишини кандайдыр убакыт тигидеги спец немеде баягы отделениеде кармашып анан кой беришкен да. Калгандары мындай текшерип өткөн, текшерип эле кой беришкен. Бир 4-5 семья чалды, уже үйүбүздө жашап атсак, ошо үйүбүзгө чейин кирип келип текшерди депчи. Так что бул өтө кескин мындай өстү да акыркы убактачы, 2 күндүн ичинде. Бул 200 учур силерге гана кайрылган, демек башкалар дагы бар. Мындай жапырт болуп атат. Ооба, бул эми Москва, Санкт-Петербург боюнча эле кайрылып атат, потому что биздин офистер Москва, Санкт-Петербург деле бар да. Калган шаарларда деле эми кырдаал куруш деп угуп атабыз, бирок Москва менен Санкт-Петербургчалык аябай катуу текшерүүлөр болгон жок башка шаарлардачы. А так биздин консульствого, посольствого дагы аябай көп кишилер кайрылып атыптыр ушул экинде маселе боюнча. Для российской полиции это очередная кампанейщина, когда мы видим, что после любых каких-то форс-мажорных ситуаций, там, может теракт, может какое-то там другое событие, всегда и везде как бы вас в первую очередь проверяют как раз-таки мигрантов. И для них нет разницы, что узбек, что кыргыз, что таджик, как бы. Поэтому вот когда вот были первые новости о теракте, мы сразу подумали о том, что главное, чтобы там не были мигрантов, чтобы, да, вот, потому что, ну вот в конце, к сожалению, все-таки вот оказались мигранты, но пока что вот говорят, следствие говорит, да, как бы, и это очень плохо для мигрантов, потому что и так до теракта было очень много облав, проверок. Азыркы убакытта канча мигрант ушундай мамилеге туш болгону белгисиз. Расмий статистика жок. Муну менен националисттик маанайдагы саясатчылар, кыймылдар мигранттарга каршы аракеттерди кубаттап жатышат. Айрымдары жада калса Орусиянын президенти Владимир Путин жана өкмөт мигранттарга каршы жетиштүү иштерди алып барбай жатканын сындоодо. Мисалы, ЧВК Вагнерге тиешеси бар Greyzone телеграм-каналы теракттан кийин миграциялык саясат тууралуу бир катар постторду жарыялады. Бул постту Путиндин Орусия көп улуттуу өлкө экенин белгилеген билдирүүсүнө жооп катары жарыялашкан. Орусиянын жарандарына бир эле талап бар. Маданияты төмөн жана кылмыштуулугу жогору өлкөлөрдөн миграцияны токтотуу. Ошондой эле диаспоралары, аларды колдоп жаткан лоббисттерди жок кылуу. Орусиядагы көп улуттуулук жөнүндө сөз болуп жатабы бул жерде? Баары бул сөздөн тажаган. Путин кайрылуусунда 3 жолу көп улуттуулук жөнүндө жана бир эле жолу миграция көйгөйү тууралуу айтты. Эксперт Канат Абдиев Орусиянын экономикасы мигранттарга муктаж экенин белгилейт.
Анын айтымында орус бийлиги да муну жакшы билет. Бирок Украина менен согуш башталгандан бери националисттердин таасири кескин өсүп, алар бийликке талаптарды кое баштады. Мисалы, азыркы учурда башкы талап миграциянын көзөмөлдөө болуп жатат. Азыркы бийликтин негизги жактоочулары ушул националисттер да. Анан кийин Орусиянын бийлиги дагы бул топ менен абдан тыгыз байланышта. Ошол эле бейформал топтор жана Орусиянын Украинага каршы согушундагы лозунгдар дагы ушул националисттик болуп саналат. Ошондой эле акыркы убактагы Орусиянын ушул саясаты дагы ушул топтордун оюна жакыныраак. Ошон үчүн абдан алар аракет кылышат аткарышка. Бирок Бийликтен тышкары мыйзамдарды бере койсок, ушундай физикалык жактан коркунучтар дагы күчөшү мүмкүнбү мигранттарга каршы? ооба абдан күчөйт бул коркунучтар. Эмнеге дегенде ушул бийлик ошол националисттер, ксенофобдор койгон талапты аткарбагандан кийин алар өз колуна алып рейдтерди да жүргүзүшү мүмкүн. Мындай рейдтер тууралуу маалымат интернетте тарап жатат. Хабаровскта националисттер мигранттар жашаган жатакананы курчап, аларды коркутуп кетишкен. Мындан Орусияда бир эле камоо менен депортация эле эмес, мигранттардын физикалык коопсуздугуна дагы коркунучтар күчөп жатканын көрүүгө болот. Но за своих мы горло перегрызем, понимаете? Так что давайте жить дружно. Телефонами сейчас со старшим вашим обменяемся. Кто не понял, товарищи, я думаю, ваши переведут. Националисттер чет өлкөлүктөрдөн тышкары Орусиянын жарандарына дагы тийишишкен. Бул видеодо Якут улутундагы кызга асылганы жазылып калган. Россия для русских, Москва для москвичей, Африка для негров, помойка для хачей. Слава Тесакову! Айрым эксперттер кармалган террористтерге болгон мамиле дагы националисттерге күч берип жатканын белгилешет. Мисалы, террорчуну кармап жатканда күч органдарынын кызматкерлеринин бири анын кулагын кесип оозуна салган аракет кылган. Ал кызматкер эч кандай жоопко тартылган жок. Тескерисинче, ал бычак 10 миллион рубльдан башталган аукционго коюлду. Вы знаете, сейчас очень опасная тенденция в России. То, что раньше, когда были теракты, власти не позволяли, чтобы какие-то кадры применения пыток к людям, которым говорят о том, что они террористы, чтобы они их не показывали нигде. А в последнее время мы видим, что вот гражданин Таджикистана, мы видим кадры, где их пытают просто, кому-то отрезали ухо, да? И по этому вопросу даже Песков не смог дать никакой комментарий. То есть общество готовит к тому, что вот надо быть таким жестоким по отношению к людям, пока их суд не признал еще виновным, но вот эти люди как виноватыми, да. И здесь это очень плохой сигнал для общества, и любой гражданин, у которого есть проблемы с психикой, либо у кого-то есть националистические какие-то или ксенофобские настроения, он может собрать людей и таким же образом применять силу по отношению к людям, которые не похожи на него. И мы знаем, что в России не только мигранты, но и местные граждане есть, которые не очень похожи на славянскую внешность, и там тоже могут быть проблемы. И в этом случае, если эти политики будут постоянно твердить о том, что вот надо ограничить мигрантов, что вот такие, мы в чатах российских граждан видим, что вот такое ксенофобия и в комментариях в большом количестве. Мына ушундай абалда Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрликтери жарандардын укуктарын коргоо үчүн ар кандай сунуштарды берүүдө. Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан зарыл болбосо Орусияга барбоого чакырышкан. Бирок Орусияда Борбор Азиянын миллиондогон жарандары эмгектенет. Учурда такыр эле барбай коюу мүмкүн эмес. Ошондуктан коопсуздукту бекемдөө үчүн эмне кылуу керектигин эксперттерден сурадык. Эми Кыргыз Республикасынын элчилиги деле ушул жерге теракт болгондон кийин сразу эле билдирүү жасаган, сак болуңуздар деп. Андан кийин биздин тышкы иштер министрлиги жасады ушул жерде билдирүүнү. Бирок эми бул жерге билдирүү боюнча дагы кандайдыр эки анча ойдо калабыз. Анткени тышкы иштер министрлиги өзү деле билсе керек, биздин жарандарыбыз Россияга жыргагандан же эс алган барган жок. Ал жерге иштегени барып жатышат да. Анан эми биздин өзү ушул азыр аябай катуу текшерүүлөр жүрүп атат. Ошондуктан
өзүңүздөр документтериңизге мындай сак болуш керек, жакшы болуш керек, документтерди караш керек. Эгерде документтериңиздер туура эмес болсо, ушул эркиндей моменттен пайдаланып, жакшы кылып жазатып алыш керек да. Анан кээ бирлерин эми баягы эгерде мындай үйлөн иштей турган кишилер болсо, көп ушул эркинде эл чогулган жерлерге барбай турушун суранат элек. Азыр баардыгын эле жарыялап атабыз ушул эркини. Мындан тышкары, мигранттар интернеттеги аракеттерине этият болушу керек. Мисалы, Крокустагы окуядан кийин тажик студенти комментарий үчүн кармалды. Ал терроризмди актоого шектелип жатат. Кыргыздарга айтканбыз мурун элечи, ушундай согуш туурасында видеолорду көрсөңөр репост кылып же болбосо комментарий жазбаңыздар депчи. И ошондуктан азыркы учурга чейин эми Кудайга шүгүр кыргыз жарандардын ичинде ушул интернеттен репост же болбосо комментарий үчүн жоопкерчиликке тартылгандар пока жок да. Репосттор үчүн, бөлүшүүлөр үчүн жоопкерчилик каралган да. Анан ошол экилерди бөлүшпөш керек да, бөлүшүп же болбосо кандайдыр бир репост кылса ал сразу эле чыгат да. Анын үстүнө Россияда азыр жана Instagram, Facebook өзү жабык да. Но все равно эле ал жерде издери калып калып, ошол эркинен чыгып кармалып калып атышат да. Мындан тышкары, Мигрант УЗ порталы бир катар сунуштарды чыгарды. Анын ичинде кибер коопсуздукту камсыздоого көңүл бурулган. Когда людей задерживают, в основном проверяют смартфоны. И мы знаем, что у каждого человека в смартфоне очень много личного, очень много каналов, куда он заходит, там смотрит какие-то ролики. И не всегда мы контролируем то, что приходит через разные группы, каналы. И там, возможно, бывает какой-то контент, который запрещен в России. На данный момент это особо то, что касается Украины, украинские всякие телеграм-каналы, СМИ, все, что касается информации о том, что где написано, что идет война, а не СВО. Есть, например, есть какие-то оппозиционные каналы, например, каналы, связанные с Навальным. Очень много каналов и СМИ на данный момент в России признаны либо иноагентами, либо экстремистскими, либо нежелательными организациями. Поэтому на данный момент, если вдруг у кого-то в смартфоне найдут такой контент, в аэропорту либо их просто не пускают в Россию, а в России могут даже привлечь к ответственности. У наших граждан, часто у наших узбеков, у кыргызов бывает то, что часто бывает какой-то религиозный контент. И в этом случае никто не разбирается, что за религиозный контент, это запрещенный, не запрещенный, они просто им не тратятся. Главное, что нашли такой контент, и они считают, что это незаконным, неправильным, и как раз таки потом принимают меры. Крокустагы террордук чабуул мигранттын түйүшүгүн мындан дагы оор кылды. Эми полициядан тышкары националисттер активдеше баштады. Негизи эле Борбор Азия жарандары Орусиядан башка вариант таба алышабы? Азыркы убакта биздин билим берүү системасын эсепке алганда эң жакын эле ушул Орусия болуп атат. Бирок албетте курстарга барып, жаңы нерселерди үйрөнүп, тилди жок дегенде баштапкы деңгээлин үйрөнсө, абдан чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлмөк. Үйрөнүү, окуу эч качан кеч эмес. Ошон үчүн мен дагы чакырып кетет элем ушул көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү карап көрүп, андан кийин иш издесе элек. Полноценной альтернативы в России нет. И, скорее всего, в ближайшие десятки лет не будет. Потому что такое количество граждан, иностранных граждан, мало кто из государств сможет принять. Но есть тенденция хорошая. То есть, начиная с 2017 года, открываются все новые и новые направления. В последнее время это Германия, это страны Европы, Великобритания, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония. Очень многие наши граждане собираются и едут туда. То есть, да, тенденция хорошая есть, и открываются новые направления. Единственное, что наши граждане не всегда готовы быть, не всегда готовы к их требованиям. Основное это знание языков, да, какие-то там другие требования. Это самая большая проблема наших мигрантов, кто работает в России, в том, что они не работают над собой именно по части изучения языков. Жыйынтыктайлы, эксперттердин айтымында Орусия Борбор Азия жарандарына эң оңой жана ыңгайлуу багыт. Бул өлкөгө такыр эле барбай коюу болбойт. Мигранттар иштеп, өлкөсүндөгү үй бүлөсүн багышат. Мындан Орусияда жүргөндө коопсуздукка абдан чоң көңүл бөлүү керек. Биринчиден, документтер баары туура жана так болушу зарыл. Адамдар көп топтолгон жерлерге баруудан алыс болуңуз. Дайыма туугандар менен байланышта болушуңуз керек жана элчилик, консулдуктун номерлерин сактап алыңыз.
Анан дагы өзгөчө интернетте этият болуңуз. Орус күч органдары согуш тууралуу, дин тууралуу маалыматка көңүл буруп жатышат. Телефонуңузда болушунча жеке маалыматты сактабаңыз жана дайыма браузердин историясын өчүрүп туруңуз. Сизге бул маалымат пайдалуу болдубу? Орусияда болсоңуз, рейдтер тууралуу маалыматты комментарийде жазыңыз. Бул видеону таратканы жардам бериңиз. Башка мигранттар дагы көрсүн. Аман болуңуз, көрүшкөнчө.